Талаш шаарынын мэри Байышбек Астанакулов шаар аймагында жүргүзүлүп жаткан бир катар инфраструктуралык иштердин жүрүшүн жана сапатын текшерди. Алгач кала башчысы Үмөт Молдо көчөсүндө жүрүп жаткан тротуар куруу иштеринин абалы менен таанышты. Тез арада биз сызыктарды чийип, коляска менен өзүнчө өтө турган бир тарапта болот, жүргүнчүлөргө өзүнчө бир тарапта болот. Бул бүгүн жаман эмес, мына бүгүнкү жалаң эле бул көчө эмес. Биз Шеркулов көчөсүн, Мадиев көчөсүн, больничный көчөлөрү бүткөн. Мына бүгүн 4-чү көчөбүз буйруса бүтөт. Мына эртең бүрсүгүндөрү Токтогул көчөлөрү бүтөт. Ушинтип 15 көчөнүн аракети зор болуп атат. Биз буларга 1-июнга чейин аракет кылып бүтүп чыккыла дегенбиз, ошого аракет кылат. Жолдорду кеңейтүү иштеринин жүрүшүндө бир катар көйгөйлөр жаралууда. Бул жагдай Манас көчөсүнүн жашоочуларынын арасында нааразычылыктарга себеп болду. Кала башчысы маселенин чоо жайын жеринен иликтеп, тиешелүү мекемелердин өкүлдөрүнө тапшырмаларды берди. Биринчи бул бетти бүтүрөбүз, анан аркылуу көчөбүз. Аны аныктайт, госрегистр аныктайт, архитектура аныктайт, анан күпсиздикин жылат экен, жылбайт экен, сүйлөшүп алыптыр деген маселе болбойт. Эгерде красный линияга чыгып кетсе, жылдырабыз. Кызыл сызыктан чыгып кеткен курулуштарды жылдыруу маселеси Токтогул көчөсүндөгү жашоочуларында нааразычылыктарын пайда кылды. Кала башчысы архитектура башкармалыгынын, кадастр жана муниципалдык менчик мекемелеринин адистеринен түзүлгөн комиссия менен маселени жеринен карап чыгып, тургундарга мыйзам чегинде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анан эл ойлобош керек да, кайсынын кимде күчү бар, кимде таанышы бар, жылбай калат, карапайым калк жылат деп. Жок, тилегей тегиз жылабыз. Анткени бул жалпы шаардын ичиндеги биздин көрктөндүрүү, мына тротуар маселеси баарыбызга бирдей керек. Анан до конца сен чыгып кеттиң, үйүңдүн алдына забор сал деп туруп, андай маселени карабайлы. Взаимный түшүнүү иштери жүрүп атат. Эми кээ бирөөлөр жылгысы келбей атат да, туура түшүнүш керек. Бул шаардын келечеги үчүн абдан керектүү. Азыр бир эле таласта эмес, жалпы республика боюнча мындай иштер жүрүп атат. Бул эмне үчүн? Шаардын келечеги тротуар болсун, ошол кандай дегенде балдарыбыздын келечеги үчүн. Ошол мектепке жакшынакай басып барып келиш керек. Коляска менен жүрүш керек, велосипед менен жүрүш керек, жарыктандыруу болуш керек. Ошол негизги эле маселе, максат ошол. Кала башчысы Байышбек Астанакулов шаарды таза суу менен камсыздоо багытындагы ири долбоорлордун бири жаңы суу топтоочу жайдын курулушу менен да таанышып чыкты. Учурда суу топтоочу жайдын айланасын курчоо, жерди тегиздөө жана башка даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Бул жерден жалпысынан 2 бассейн, 2 скважина чыгат, анан 3 километр ошол водовод тартылат. Шаарда дагы бир буга чейин өзүңөр белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ичип жаткан суу водозаборубуз бар. Ал жерден да 2000 куб чыгат. Бул жерден да Кудайым буйрса 2000 куб кошулат. Ошол менен шаарда толугу менен таза суу маселеси жаралбайт. Бул албетте президентибиздин колдогон былтыркы 1 миллиард 50 миллион сомдун ичинден 84 миллион сомго ушул 2 бассейн, 2 скважина, ушу 3 километр водовод тартылып жатат. Белгилей кетсек, жаңы суу топтоочу жай үстүбүздөгү жылдын күз айларында толугу менен аяктап, шаар тургундарына таза суу үзгүлтүксүз жеткирилери айтылды. Гүлзада Бакаева, Мелис Элебесов, Талаш шаары.